Каракол шаарында өспүрүмдөр арасында эл аралык шахмат мелдеши старт алды. Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына арналган турнирге 7 жаштан 17 жашка чейинки 300дөн ашуун жаш шахматчы катышып, күч сынашууда. Катышуучулар Кыргызстандын бардык аймактарынан, ошондой эле Казакстан жана Өзбекстандан келишкен. Турнир өзү Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына арналган турнир болуп атат. Мен үчүн бул абдан чоң символикалык мааниге ээ. Анткени билебиз баарыбыз, Жусуп Абдрахманов жапжаш кезинде 26 жашында Кыргыз өкмөтүн жетектеген. Маданият министрлиги абдан чоң жардам берди. Ошол Маданият министрлиги аркылуу келген каражатты уюштуруучулар толугу менен призовой фондко койду. Ошондо биринчи, экинчи, үчүнчү орун бар. $500 биринчиси, экинчи орунга 300, анан 200 коюп атышат окшойт. Шахмат акылдын оюну. Бул мелдешке эл аралык турнирлерде байгелүү орундар үчүн күрөшүп жүргөн тажрыйбалуу оюнчулар менен катар шахматка жаңыдан кызыгып баштагандар да катышууда. Алардын чыдамкайлыгы, билими жана чеберчилиги алдыдагы 6 күндүк таймашта аныкталат. Биздин максатыбыз эл аралык достукту бекемдөө, чыңдоо максатында маалымат Маданият жаштар министрлиги менен биргеликте өткөрүп атабыз. Алар бизге толук байгы орундарын чечип беришкен. Калган уюштурулуучу иштерин биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте шахмат федерациясы өткөрүп жатабыз. Бүгүн башталып атат, Кудайым буйрса. Бул турнирге уулумду алып келдим. Жашы 7 жашта. Былтыр октябрдан баштап катышып баштады. Буйрса ашып жакшы ийгиликтерди көргөзүп атат. Мындан бир 2 ай мурун дагы ушу городского катышып 2-нчи орунду алды эле. Азыр ошо эми жакшы ийгиликтерди жаратса деп күтүп отурабыз. Оюн шартына ылайык катышуучулар жаш өзгөчөлүгүнө жараша категорияларга бөлүнүп, өз ара күч сынашат. Мелдеш Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдык мааракеси менен бирге жаштар арасында шахматты өнүктүрүүгө жана эл аралык байланыштарды чыңдоого багытталган. Данагүл Алиева, Ынтымак Давталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу.